Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli jamaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Бүткүл аламдын жаратуучусу Аллах субханала таалага чексиз шүгүр, сансыз шүгүрлөр болсун. Бизге ушундай жеңил ибадат бергенине, бизге ушундай сонун амал бергенине, зикр менен биз тагдырыбызды өзгөртөбүз, зикр менен биз тозоктон сактанып бейишке киребиз, зикр менен рызкыбыздын эшиктери ачылат, зикр менен биз күнөөлөрүбүздөн арылабыз, зикр менен көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Албетте мунун баары Аллахтын каалоосу менен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип: "О Аллахтын элчиси, менин кошунамдын багы менин коромо өтүп турат. Андан менин балдарым, анын мөмөсүнөн менин балдарым жешет. Суранам, ошол кошунамдан мага ыраазычылык алып бериңиз" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кошунасына барып: "Сен булардан ыраазы бол" дейт. Анда ал киши ыраазы болбойт. Андан кийин: "Сага бейиштен ушундай бир бак алып берүүгө кепилдик берем" дейт. Анда да ыраазы болбойт. Анда: "Бул багыңды сат" дейт. "Макул, 1000 алтынга сатам" дейт. Ошол кезде тиги киши кедей болгондуктан Усман разияллаху анху ал кишиге 1000 алтынга ошол бакты сатып берет. Ошол кезде Жабраил алейхиссалам пайгамбарга келип: "О Мухаммад, Усманга Аллах Таала бейиштен 100 дарак эгип койду. Ал дарактар чоң бакка айланды" дейт. Ошол кезде Жабраил алейхиссалам дагы кимде ким Субхана Роббил Аля деп айта турган болсо, бейиште ошол Усман разияллаху анхунун багындай бак берилет дейт. Кимде ким Субхан Роббил Аля деп айткан болсо дейт. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Жабраил алейхиссаламга барып сурайт экен: "О Жабраил, бул келмени айтууда кандай сооп жазылат" дейт. Жабраил алейхиссалам: "Кимде ким Субхан Роббил Аля, Аллахым баардык кемчиликтерден аруу" деп айта турган болсо, анда ал намазда болсун же намаздын сырткары болсун, анда Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет. Дагы анын сообу бул дүйнөдөгү тоо таштардан дагы оор жана арш курсиден дагы оор болот дейт. Ал зикрдин сообу. Ошол кезде Аллах Таала периштелерге айтат экен: "Оба, мен баардык кемчиликтерден таза аруу затмын. Кайсыл пендем ушул келмени айткан болсо, ошол пендемдин күнөөлөрүн кечирдим" дейт экен. Аны бейишке киргизем. Жана ал өлгөндө кабырына Микаил периште барып күндө ага зыярат кылып турат дейт. Андан кийин кыямат күнү Микаил алейхиссалам ошол адамды Аллахтын жанына алып келет экен. Аллахтын жанына алып келип: "О Аллахым, ушул пендеге мен шапаатчы кылам. Мен шапаатчы болом. Шапаатымды кабыл ал" дейт экен. Ошол кезде Аллах Таалам шапаатын кабыл алып, бул пендени бейишке киргизет экен. Көрдүңүзбү? Биздин намаздагы зикрибиз бизге кандай пайда алып келет. Сиз күндө Субхан Роббил Аля деп канча 5 маал намаз окусаңыз, 5 маал намазда Субхан Роббил Аляны 3 жолундан айтасыз. Машаллах, бир рекетинде 3 жолу айтасыз. Көрдүңүзбү? Субхан Роббил Аля келмесин айтуу менен сиз кандай гана чоң жетишкендикке жетише атасыз. Бул дагы Аллахтын бизге берген неаматы, Аллахтын бизге кылган ырайымы, Аллахтын бизге кылган мээрими. Алхамдулиллах. Ошого баарыбыз аман кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.